Саламатсыңарбы, сүйүктүү достор, урматтуу ата-энелер, теле көрүүчүлөр. Мына ошентип көптөн күткөн күнүбүз келди. Бүгүн дагы эң кызыктуу жомок угуу алдында турабыз. Достор, жомок укканга даярсыңарбы? Көп китеп окуган, жомок уккан, ата-энесине тил алган балдарды эмне дейбиз? Жакшы, анан акылдуу бала дейбиз, Бүгүн биз акылдуу бала жөнүндө жомок угат экенбиз. Мына ушул жомокту бизге ким айтып берет деп турган болсоңор, анда Бишкек шаарынан катышып жаткан каарманыбыз Бакымбетов Жоодар жана уулу Кубанычбеков Умарды тосуп алалы. Саламатсыңарбы балдар? Жомок укканга келдиңерби? Биз балам экөөбүз силерге акылдуу бала деген жакшы жомок айтып бергенге аракет кылабыз азыр. Силер бизди кунт коюп, жакшы угуп бериңиздер, Даярсыңарбы? Илгери бир атагы чыккан ууру болуптур. Анын жалгыз баласы бар экен. Баласы чоңойгондо атасы чакырып алып: "Балам, мени сыйласаң ууру бол. Мындан бөлөк жакшы кесип жок", деди. Баласы капаланып: "Ата, мени адам кылам десеңиз, уурулук кесипти үйрөтпөңүзчү. Андан көрөк мен адал эмгек кылайын", деди. Ууру аябай ачууланды. "Атанын жолун жолдобойт деген эмне? Атанын тилин албайт эмеш. Менин сөзүм эки эмес. Айткандан кайтпаймын. Бүгүн түнү төмөнкү айылдагы Жоошбайдын кызыл өгүзүн уурдап кел. Уурдап келбейсиң, көзмө көрүнбөй ошондон ары жогол". Бала макул деп үйдөн чыкты да Жоошбайдын кызыл өгүзүн күскү эгинге сатып келди. "Балам өзүмдү тартып ууру болот экен" деп атасы аябай кубанды. Өгүздү союп алышты. "Ата, бул этти жер мурда экөөбүз таразага түшөлү. Эт бүткөндө кимибиз канча семирет экенин ошону билели". Атасы макул деп экөө таразага түшүштү. Арадан 1-2 жума өткөндөн кийин эт түгөндү. Кайра экөө таразага түшүштү. Атасы мурдакыдан 2-3 кадака арыктап калыптыр. Баласы болсо 5-6 кадака семирген экен. Ошондо атасы баласынан сурап: "Балам, бул эмне?" деп. "Арыктап, бул эмне? Таң кала турган эч нерсе жок, ата", деди. "Сиз уурулугум ачылып калбасын деп коркуп жейсиз. А мен болсо өгүздү сатып келгем. Ошондуктан жегеним аш болду. Ар ким өз эмгеги менен гана семире алат". Ошондо атасы баласына: "Уурулук жаман иш турбайбы? Сен бул бузук жолго түшпөй, түз жолго түшкөнүң жакшы болуптур. Кечир мени, балам", деп уурулугун атасы таштаптыр. Жомок жактыбы балдар? Жактыбы? Акылдуу бала деген жомок жакшы экенби? Балдар, бүгүнкү жомок жактыбы? Кана быйтыкчаларды көрсөтөбүз, колдорду бийик көтөрөбүз. Бүгүн кайсыл жомокту уктук? Акылдуу бала. Азаматсыңар. Мына ошентип бүгүнкү Бөбөк сенин жомогуң сынагын аяктайбыз. Келерки берүүдө жолугушканча саламатта туруңуздар.
болсун.